урматтуу көрүүчүлөр, биз мурунку сабактарыбызда рыноктук тең салмактуу бааны айтып кеттик. Эми бул рыноктук тең салмактуу баанын коомго же жашоого, адамдардын жашоосуна тийгизген пайдасы кандай? Бул баа адилеттүү баабы же адилеттүү баа эмеспи? Сыяктуу анын пайдасын сатуучуга жана алуучу үчүн кандай пайдалары бар? Анын анализин жасайбыз. Өзүңөр билгендей, биз азыр рыноктук шартта жашап жатабыз. Демек, рынок экономикасында жашап жатабыз. Буну биз башкача айтканда капитализм же либерализм деген терминдер менен түшүндүрсөк болот. Ал эми биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз ошол эле убакта пландуу экономикада жашашкан. Алардан силер деле угуп жүрөсүңөр. Социализм убагында, Советтер Союзу убагында жашаган. Алар бул рынок экономикасын көбүнчө критикалашат, айтышат, азыр баалар кымбат болуп кетти, азыр жашоо шарт кыйын болуп кетти. Илгери Союз убагында ундун баасы 10 сом эле, самолеттун баасы 5 сом эле, тигинин күкүрттүн баасы 1 тыйын эле сыяктуу ошол пландуу экономиканы мактаган, рынок экономикасын критикалаган бир ойлор бар. Албетте мен деле угуп жүрөм аны. Ал эмне үчүн рынок экономикасы эгерде жаман болсо, азыркы убакта биз эмне үчүн анда рынок экономикасын колдонуп жатабыз? Эмне үчүн биз пландуу экономиканы же социализмди көтөйлү, анда социализм болуп жашайлы деген суроо дагы пайда болушу мүмкүн. Пландуу экономиканы айта кетсек, бул социализмде, пландуу экономикада товардын баасын рынок белгилебейт, товардын баасын мамлекет белгилейт. Товарды өндүрүүнү жеке ишкерлер өндүрбөйт, аны мамлекеттик завод, фабрикалар өндүрөт. Демек, мамлекет чечим чыгарат. Канча товар чыгарам, ким үчүн чыгарам, качан чыгарам, кайсы баада сатам деген бул бардык бааны, көлөмдү бир гана мамлекет белгилейт. Ошол эле убакта жеке сектор болбогон үчүн ошол Советтер Союзу убагында жашаган элдер мамлекет үчүн иштешкен. Мамлекет ошолордун айлыгын берген. Демек, мамлекет ошолордун айлыгын берген үчүн мамлекет билет адамдардын кирешеси канча экенин. Ошол алган кирешесине жараша мамлекет эмне кылат экен? Өндүргөн товарлардын баасын коет. Мисалы үчүн мен 100 сом айлык алып атсам, ошо мага 100 сомго жетиштүү түрдө товарлардын баасы дагы ошого жараша арзан болгон. Себеби мамлекет контролдогон, мамлекет өндүрүп, аны контролдоп, ал жакшы системабы? Албетте жакшы система болушу мүмкүн. Бирок бул жерде мамлекет ар дайым аларды өстүрүп, мамлекет гана бизди ойлогон үчүн адамдар өзүн өстүрүп, өзүн иштеп, өзү пайда табуу деген түшүнүк азайып кеткендиги үчүн бул узун мөөнөттө бул Советтер Союзунун экономикалык жактан аксашына жана акыркы убактарда уже чөгүшүнө себеп болду десек болот. Себеби бул жерде адам канчалык деңгээлде көп иштесеңиз дагы, канчалык деңгээлде жакшы иштесеңиз дагы сиз бирдей айлык аласыз, же көтөрүлбөсү мүмкүн. Көтөрүлсө дагы сизге алга акча түрүндө эмес, медаль түрүндө, мактоо түрүндө же кагаз түрүндө мактоо болушу мүмкүн. Бул адамдардын жеке амбициясын өстүрүп, жеке бизнесин өстүрүп, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштөө деген нерсесин азайткан үчүн же кескени үчүн бул жерде мамлекет гана бааны белгилеп койду. Бул мамлекет белгилеген баа чыныгы рыноктук бааны чагылдырбаган үчүн кандайдыр бир деңгээлде кризиске алып келди десек болот. Бул пландуу экономика. Ал эми рынок экономикасынын куруучусу катары биз Адам Смитти айтабыз. Адам Смит айткан, бул жерде ким үчүн чыгарам, баасы канча болот, кимге сатам деген суроону жообун бир гана тең салмактуу баа белгилейт деген экен. Тең салмактуу рынок гана белгилейт. Буну мамлекет белгилей албайт, сатуучу белгилей албайт, же алуучу белгилей албайт. Ошол сатуучу менен алуучунун ыраазы болгон тең салмактуу баа ушул жалпы экономикалык ресурстарды колдонууга жардам берет деген экен. Ал кандай дегенибизде бул көрүнбөгөн кол деген, англисчеси invisible hand деген, көрүнбөгөн кол
кандайдыр бир экономикада бир көрүнбөгөн кол бар. Бул кол ошол ресурстардын эффективдүү колдонуусуна өбөлгө түзөт деп айтып кеткен. Ал кандай көрүнбөгөн деп сураганыбызда Адам Смит айткан, бул жеке кызыкчылык. Жеке кызыкчылык кандай десек, мисалы үчүн бир набайчы бир нан жасоочу нан жасап атканда ал эмне үчүн нанды өндүрөт, эмне үчүн нанды жасайт? Себеби ал өзүнүн кызыкчылыгын ойлонгон үчүн нан жасайт. Нан жасап адамдарга жардам берейин дебейт. Нанды сатып акча табайын дейт. Бирок ошол эле убакытта нан жасап акча табып атканда элдердин дагы кандайдыр бир нан керектөөсүнө жардам берип атат бир жакта. Бир мисалы үчүн касап эт чыгарганда ал этти мен чыгарайын, этти жасап, мисалы үчүн элдерге жардам берейин дебейт. Ал тескерисинче ошо эттен мен өз кызыкчылыгыма канчалык деңгээлде пайда табам деп ойлойт. Мисалы үчүн бир мугалим, мисалы үчүн мен сабак берем, мисалы үчүн сабак бергенде сөзсүз түрдө мен адамдар сөзсүз түрдө адамдар пайдалансын деп ойлойбуз, бирок ошол эле убакта өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды дагы ойлойт экенбиз. Себеби бул рыноктук шарттарда адам жашоо үчүн адамга керектүү болгон сөзсүз түрдө акчалай түрдө же болбосо башка кызыкчылыктар сөзсүз болот экен. Эч ким бул жерде рыноктук экономикада эч ким бекер иштебейт. Бекер деген нерсе жок. Бул жерде айтып кетет, бекер түшкү тамак деген дагы нерсе жок. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы болот экен. Ошондуктан эгер коомдо ар бир мугалим болобу, врач болобу, же сатуучу болобу, же алуучу өз кызыкчылыгын ойлонгондо, ошол эле убакытта башкалардын дагы кызыкчылыгын ойлоп жатат. Себеби бир врач өз кызыкчылыгын ойлоп бир клиника ачса, ал акча табайын деп ачат, ошол эле убакытта оорулууларды дарылап атат. Оорулуулар кандай дарылап, ошого акча берип атат, бирок ошо берген акчасына дагы ыраазы. Врач дагы ошол кызмат көрсөтүп, ошо оорусун жок кылып атат. Демек, эки кызыкчылык тең бири-бирине дал келгендиги үчүн коомдо дагы жалпы бир кызыкчылыктардын пайда болушу жана коомдун жакшыртуусуна себеп болот экен. Ошондуктан бул көрүнбөгөн кол кызыкчылыктардын бирге колдонуп, бирге өсүүсүнө жана коомдогу пайда, жакшылыктардын пайда болуусуна себеп болот экен. Аны кандай кылып түшүндүрсөк болот? Мисал үчүн, бул графаны карайлы. Бул графада сиз бир телефон алам деп пландап атасыз, бирок баасы канча экенин билбейсиз. Чөнтөгүңүзгө 20 000 сомду алдыңыз, өзүңүз каалаган бир модель бар. Эгерде ошол телефон 20 000 сом болсо, мен алам деп пландап бардыңыз. Демек, сиз ошол телефонго максимум бере ала турган баа канча эле? 20 000 сом деп, 20 000 сом эле. Рынокко барып карадыңыз, сиз көргөн телефон 20 000 эмес, сиз каалаган телефон 20 000 эмес, 10 000 экен. Демек, сиз канча сомду сактап калдыңыз бул жерде? Канча сомду сактап калдыңыз? Сиз бул жерде 10 000 сомду сактап калдыңыз. Чөнтөгүңүздө 10 000 сом калды, 10 000 сомго телефон алдыңыз. Демек, сиз күткөндөн да рынокто баа арзан болгон үчүн, бул рыноктук баа үчүн сиз пайда көрүп атасыз. Сиздин пайдаңыз канча миң сом? Буну биз сатып алуучунун пайдасы дейбиз. Алуучунун пайдасы. Рыноктук баа арзан болгон үчүн биз өзүбүздөгү чөнтөгүбүздөгү акчаларды сактап калат экенбиз. Ал эми бул экинчи үч бурчтук, астыдагы экинчи үч бурчтук, бул сатуучунун пайдасын көрсөтөт. Сатуучунун пайдасы. Аны кандай көрсөк болот? Пайдасы. Ал товарды, мисалы үчүн дейли, 5 000 сомго өндүрдү. 5 000 сомго чыгым кетирди. Рынок алып келди. Рынокто өзүнүн товарын 10 000 сом болгонун көрдү. 5 000ге чыгарып 10 000ге сатты. Демек, 5 000 бул жерде пайда көрдү. Бул жерде бул дагы пайда көрдү. Демек, сатуучунун пайдасы да бар, алуучунун дагы пайдасы бар. Сатуучунун пайдасын биз алуучунун пайдасына кошконубузда жалпы пайда, коомдогу жалпы пайда болот экен. Демек, алуучу дагы ыраазы,
сатуучу дагы ыраазы. Бирок бул жерде алуучу менен сатуучунун пайдасы тең экен. Бул үч бурчтук менен бул үч бурчтуктун пайдасы тең. Демек, рыноктук баа болгондо, рыноктук баа бул алуучу үчүн дагы жакшы экен, сатуучу үчүн дагы жакшы экен. Себеби рыноктук баа бул ошол көрүнбөгөн кол менен жалпы коомго пайда алып келип жатат. Жалпы коомго пайда алып келгенде коомдун жашоосу, турмушу дагы эмне болот экен, өсөт экен. Албетте, кээ бир адамдар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, мен 19 000 сом бар, менин 11 000 сомум бар, мисалы үчүн. Ошондуктан ар бир сатып алуучу өзүнө жараша пайда көрөт. Бул рыноктук баанын үстүндө бере ала тургандар. Ал эми кээ бир өндүрүүчүлөр, мисалы үчүн 9 000 сомго товарды өндүрүшү мүмкүн. Бул жерден 1000 сом пайда табат. Бирөөсү 2000 сом пайда табат, 3000 сом пайда табат сыяктуу. Бирок ушул үч бурчтуктун негизинде ар бир сатуучу өзүнө пайда табат, ар бир алуучу бул өзүнө жараша пайдасын таап көрөт экен. Демек, рыноктук баада жалпы бул чоң үч бурчтук, жалпы рыноктук адамдардын кандайдыр бир деңгээлде жашоо турмушуна позитивдүү таасирин тийгизет десек болот экен. Ал рыноктук бааны мисалы үчүн кээ бирлер мисалы үчүн товарды сатып атат, бирок ага талап жок. Талап жок болсо эмне болот экен? Ал рыноктон чыгып кетет экен. Эгерде талап болсо, ал рынокко кирет, талап жок болсо, ал рыноктон чыгып кетет. Кирүүсүн, чыгуусун эмне белгилейт экен? Бул талап менен сунуш белгилейт. Жана ошондой эле ошол түзүлгөн тең салмактуу баа белгилейт экен. Рынок өзү түздөн түз кээ бир бизнес мүмкүнчүлүктөрү болгон жерге жаңы өндүрүүчүлөрдү киргизет экен. Себеби кызыкчылыгы менен кирет. Себеби эмне үчүн? Менин ошол кызыкчылыгым бар. Кайсы кызыкчылык? Пайда табуу деген кызыкчылык. Ал жерге киргендиги үчүн эмне болот экен? Рынокто сатуучулардын саны көбөйөт, сатуучулардын саны көбөйгөндө баа түшөт экен. Баа түшкөндө бул алуучулар үчүн дагы пайдалуу. Демек, сатуучулар менен алуучулардын рыноктук баада пайдалары тең десек болот. Кыскача, урматтуу көрүүчүлөр, бул биз сабагыбызда рыноктук баанын кандай деңгээлде маанилүү экенин, рынок экономикасында бул баа сатуучулар менен алуучулардын деңгээлинде белгилеп кеттик. Жана экөөнүн тең пайдасына экенин биз бул сабагыбызда көрдүк. Демек, рыноктук баа биз үчүн өтө маанилүү экен. Кыскача сабагыбызды ушул темабызды бул жерде бүтүрөбүз. Кийинки темада сабагыбыздын бул өндүрүүчүнүн көбөйгөндө же талаптын азайганда баа кандай өзгөртөөрүн биз көрмөкчүбүз.